Тукумсуздук. Тилекке каршы айрым аялдар гинекологко келгенде дал мына ушул сөздү угушат. Статистика боюнча ар бир 5-6 үй бүлө жуптары бала бойго бүтүрүү көйгөйүнө кабылышат. Бул учурда тукумсуздук үчүн жоопкерчилик жүгү аялдарга жүктөлөт. Бул биздин Азия менталитетибиздин шартында өзгөчө актуалдуу. Өнөкөтүнө дагы оңой эмес. Өнөкөт, стресс, майнапсыз күтүү, депрессия аялдардын жашоосун дагы бузат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, жогоруда маалым болгондой, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз тукумсуздуктун алдын алуу, эки аркылуу бала күтүү же жөнөкөй тил менен айтканда жасалма жол менен бала күтүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Дал ушул тема боюнча эгерде сизде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 03222 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Дамира Ташмаматова, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын гинекология бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жылдыз Таштанкулова, Маматалиев атындагы медициналык борборунун дарыгер-гинекологу. Кийинки коногубуз Талантбек Ахмадалиев, Маматалиев атындагы медициналык борбордун дарыгер-урологу жана шаарыбыздагы медициналык окуу жайынын студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Дал ушул темага биз бир нече жолу кайрылганбыз, ар дайым эле кайрылып келебиз. Бүгүнкү күндө дагы телекөрүүчүлөрдүн суроолору боюнча кайрадан ушул темага кайрылып отурабыз да. Эң алгач айтып өтсөңүздөр, кайсыл учурда ушул адам баласына тукумсуз деп диагноз коесуздар? Аялдарда жана эркектерде. Тукумсуздук деп үй бүлө жубайлардын ортосунда бир жылдын ичинде регулярный жыныстык катнаш менен жашагандан кийин бала пайда болбосо тукумсуздук деп эсептелинет бир жылдын ичинде. Жакшы. Бүгүнкү күндө сиздерге келген бейтаптардан байкасаңыздар керек. Жылдыз айым айтсаңыз, эмнеден улам көпчүлүгү дал ушул ооруга кабылып атат? Ооба, азыр бүгүнкү күнгө карата ошондой тукумсуз жубайлардын саны көбөйүп атат. Тилекке каршы алардын себептери ар түрдүү болот. Бул ар бирин бөлүп айтсак, биринчиден бул эндокринологиялык бузулуулар, бул гормоналдык бузулуулар болот кыздарда. Анан жатындын түтүкчөсүнүн проблемалары болот. Анан дагы иммунологиялык тукумсуздук дейт бизде. Анан кээ бир учурда бала деле, кыз деле ден соолугу сак болот. Анан мындай белгисиз тукумсуздук учурлар жолугат да биздечи. Анан баягындай сезгенүү оорулардын аркасынан деле тукумсуздук болушу мүмкүн. Ошондой учурлар көп болот. Жакшы, толуктайсызбы? Негизи тукумсуздук аялдардын тукумсуздугу анан эркектердин тукумсуздугу болуп бөлүнөт. Аялдардын тукумсуздугунун себептерин Жылдыз айтып кетти. Кошумча айтсак, бул тубаса кемтиктер деп коет. Врожденная аномалия развития женских половых органов деп коебуз. Ошол себептен дагы тукумсуз болуп калышы мүмкүн. Анан хромосомалык тукумсуздук деп бул тубаса төрөлгөн, тукумсуз төрөлгөн аялдар болот. Жакшы, эркек кишилердин тукумсуздугу боюнча айтып берсеңиз, Талант мырза, микрофонду берип койсоңуздар. Эркектерде жана жогоруда кесиптешибиз айтып өтүп кетти, ошол тукумсуз деп аныктама берилди го. Бир жыл ичинде ошо 2 жаш жубай регулярдуу ошо жыныстык катнашта эч кандай коргоо каражаттарын колдонбой жыныстык катнашта болуп боюнда бүтпөсө тукумсуз деп коюлат. Эркектерде көп учурда ошол тукумсуздукка алып келген факторлор ошол инфекциялык оорулар, гормоналдык бузулуулар, травма, баягы
улануулар көп, баягы химиялык заттардын улануулардын таасири астында болот. Ошол жогоруда айтылган эмелер, себептер көбүнчө ушул тукумсуздукка алып келет эркектердечи. Башка дагы мисалы оорулар аямдарда, эркектерде тукумсуздукка алып келип калышы мүмкүнбү? Башка оорулар мисалы. Кайсыл оорулардан улам тукумсуздукка кабылып калышы мүмкүн? Албетте, паротиттен кийин, паротит деген бул околоушная железа деп коет. Ошол бездин Шилекей безин сезгениши. паротит переносить эткенден кийин тукумсуз болуп калган учурлар кездешет. Ошондой эле туберкулез женских половых органов, ошондо дагы тукумсуздук болуп калат. Анан кийин перитонеальный причина деп коебуз. Ал баягы жыныс түтүкчөлөрү жабышып, спайка деп коебуз, ошондой болуп калат. Ал хирургиялык оорулардан кийин дагы, перитониттен кийин ушундай болуп калуу учурлары болушу мүмкүн. Эркектерде кандай? Эркектерде ошол жогоруда баягы паротит оорусу айтылды. Ошол бизде көп жаш балдар ошо кичинесинде паротит оорусу менен жабыркап, ошол баягы паротит оорусунун вирусунун таасири астында ошол эркектердин баягы урук чыгаруу органдары урап калат да, ошол да тукумсуздукка алып келет. Анан гепатит оорусу алып келет. Көбүнчө баягы биз травма фактору дедик, ошол кокустук болуп тукум бездер травма алып калса, ошол көбү баягы тартынып же уялгандан айтпай жүрүп, ошол да тукумсуздукка алып келет. Анан жугуштуу оорулар бул баягы жыныс жолу аркылуу жугузган илдеттер алып келет. Жана кан тамыр оорулары бар бизде, көп кезде ушу варикоз деп коет, ошол тукум безинин варикоз оорусу да тукумсуздукка алып келет. Жана ошол урук бездеринин шамалдаштары, бул простатит оорусу, эпидидимит оорусу, ушулар да тукумсуздукка алып келет эркектерде. Жакшы, бизге телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Кант диабети да тукумсуздукка алып келеби деген суроо. Кант диабети оорусу. Кант диабети тукумсуздукка алып келбейт. Тукумсуздук менен, кант диабети менен ооруган аялдар төрөшөт, бирок кабылдоолорго кош бойлуу мезгилде көп кабылдоолорго душар болушу күтүлөт. Чындыгында программанын башында дагы айтып өттүм, негизинен бүгүнкү күндө дал мына ушул көйгөйгө кабылгандар күн санап көбөйүп баратат десем жаңылышпасам керек да. Мына ушул тукумсуздукка менен ушундай жабыркап, ооруп жүргөндөр келсе, сиздер канча убакыт дарылайсыздар, же болбосо ар бир адамдын өзгөчөлүгүнө карап өзгөчө? Өзү мындай тукумсуз жубайлар келгенде биз биринчиден сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо көрүүчүбүз күтүп калыптыр, кабыл алсак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен мен суроо берейин деп чакырдым эле. Сизди угабыз. Саламатсыздарбы? Мен суроо берейин дедим эле, мен 2 кыз төрөгөм да. Анан 3-үн боюман түшүп калды эле, бирок врачтардын көзөмөлүнөн өтүп лечение алдым эле. Анан азыр Кудайга шүгүр жакшы, бирок гормон жактарын кантип эме кылсак болот, кандай учурда өзгөрүлөт гормончу? Анан аны кандай кылып дарыласак болот? гормоналдык изилдөөлөрдү айыз циклынын атайын күндөрү өткөрүш керек да. Каалаган күндө барып эле тапшыра берсе болбойт. Ошонун себеби туура эмес чыгып калат анын эмеси, натыйжасы. Ошон үчүн биринчиден гормоналдык бузулууларга биринчиден өзүн каратыш керек, сезген ооруларын дагы текшериш керек. Анан кийин эгер дарылангандан кийин дагы эле боюна болбосо же кандайдыр бир бузулуулар болсо айызынан, анда уже гормоналдык текшерүүдөн өтүш керек. Анын атайын гормондордун өздөрүнүн эмелери бар. Кандай гормондорду тапшырыш керек. Сөзсүз түрдө гинеколог дарыгерине кайрылып, сурап, анан тапшырыш керек. Өз билгендей тапшырса болбойт, туура эмес чыгып калат да. Ошо. Анан ошонун натыйжасын карап, ошол нерселерди оңдосо болот. Өз убагында дарыласа, тезирээк дарыланат. Эгер өтүшүп кетип, убагында кайрылбаса, дарылануу көпкө чейин чозулуп кетет, убакыт алат да.
мындай суроода негизинен эки кыз төрөдүм деп атпайбы биздин азыр көрүүчүбүзчү. Андан кийин ошол бойдон түшүү болуптур да. Ошодон улам дагы ушундай гормоналдык бузулууга болуп калып калышы мүмкүн экен да. Бойдон түшкөндүн эми себептери көп. Бул гормоналдык бузулуулар эле эмес да, мен баягы жогоруда айтып кеткендей сезген оорулары деле, анан жатын түтүк моюнчасынын деле анатомиялык өзгөрүүсү деле бизде исмика цервикальная недостаточность деп коет да, жатын моюнчасы толугу менен жабылбаган учурларда деле бойунан түшүп калат да. Ошон үчүн анан ошо өзү бойдон түшкөндөн кийин сөзсүз түрдө мындай сезген оорулары көбөйүшү мүмкүн. Анан мына гормоналдык бузулуулар бардыгында эмес, бирок болушу мүмкүн да. Эми сөзсүз болот деген бул туура эмес да эми. Жакшы, жогорудагы суроого жооп берсеңиздер, канча убакыт дарылайсыздар тукумсуздукту деген? Тукумсуздук эми дарылоонун алдында тукумсуздуктун себебин аныкташ керек. Бул бир күндө, бир жумада эле аныктала турган оору эмес. Тукумсуздук деген дартты коюуга себебин аныктоого 2-3 цикл жок дегенде убакыт керек. Себеби айтпадыкпы, тукумсуздуктун себебин аныкташыбыз керек деп. Бул гормоналдык бузулуу менен байланышкан тукумсуздукпу, турбанын жабылып калганы менен байланышкан тукумсуздукпу, же бул тукумсуз парабы, эркексиз тукумсуздукпу, ошону аныкташ үчүн жок дегенде 3 ай убакыт керек болот. Анан себебин аныкталып бүткөндөн кийин анан кайсыл жерде маселе болсо ошол жерде дарылап башташыбыз керек. Менде мындай суроо пайда болду да, негизинен 3 ай деп калдыңыздар да. Анализ тапшырса 3 айда чыгабы, кандай? Кандай анализдерден өтүү керек? Ушул боюнча да маалымат берсеңиздер, көрүүчүлөр. Айтпадыкпы, эндокриндик тукумсуздук болгон болсо, баягы аялда ар ай сайын айына бир жолу овуляция деп коебуз. Тукум жумуртка клеткасы жумуртка безинен чыгат. Ошол мезгилде овуляция дейбиз. Ошону аныктаганга бир жылда бир нече цикл овуляция болбогон, нормада деле овуляция болбогон учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн 2-3 цикл жок дегенде катар овуляцияны текшерип көрүшүбүз керек. Анан гормондордун деңгээлин текшериш үчүн дагы айтпадыкпы, бул калган күнү барып эле текшериле турган нерсе эмес, менструалдык айыздын күнүнө карата текшерилет деп. Ошондуктан жок дегенде 3 ай текшерилүүдөн өтүп, анан себебин аныктап, анан маселе бар жерден лечение башталат, дарылоо башталат. Кайсы учурда жасалма жол менен уруктандыруу же болбосо экстракорпоралдык уруктандырууну сунуштайсыздар? Анан эң негизи биринчи ушул түшүндүрүп өтсөңүздөр, бул эмне? Экстракорпоралдык уруктандыруу деген бул жатындын ичинде эмес, пробиркада деп коебуз. Уруктандыруу, анан даяр эмбрионду жатын көңдөйүнө салуу бул. Экстракорпоралдык уруктандырууну качан сунуштайбыз? Эгер эки жатын түтүкчөсү тең жабык болсо, анда бул абсолюттук көрсөтмө болуп эсептелинет. Себеби жатын түтүкчөсү жабык болгон учурда бала пайда болбойт. Анан уруктануу жатын түтүкчөсүндө жүрөт да, уруктануу процесси. Ошон үчүн бул эркектин уругу менен аялдын жумуртка клеткасы жолугушпайт. Ошол себептүү экстракорпоралдык уруктандыруу эко сунушталат бул учурда. Кайсыл учурда сунуштайсыздар? Ошо если жатын түтүкчөсү жабык болсо, эки жак жатын түтүкчөсү болот, экөө тең жабык болгон учурда бул абсолютный показания деп коет. Андан кийин көп жылдар бою эндокриндик бузулуулар менен байланышкан тукумсуздукта деле көп жылдардын арасында дарылоодон кийин бала пайда болбосо экстра экону сунуштайбыз. Жакшы. Бул учурда сунуштоодон мурда сиздер сөзсүз түрдө даярдыктардан өткөрөсүздөр, де? Кандай даярдыктарды көрүлөт?
Бул экуну сунуштоого чейин деле өзү жубайлар көп текшерүүлөрдөн өтөт, көрүнөт, дарыланат, кээ бир учурда туура дарыланат, кээ бир учурда туура эмес дарыланат. Анан акыры жетип экуга жетет да. Жубайларчы ошо экуга даярдаш үчүн биринчиден жубайдын экөө тең текшерилиш керек. Тийиштүү анализдерди тапшырыш керек, анан керектүү специалисттерге кайрылыш керек. Аял өзү эле даярданбайт. Сөзсүз күйөөсү кошо эркеги или может бирөөнү донор кылып алам деген деле учурлар бар. Ошолор экөө тең дарыланат, текшерилет. Бул өпкөсүн рентгенге тартырат, жүрөгүн кардиограммадан өткөрөт, анан гормоналдык анализ тапшырат, жыныстык жол менен берилүүчү оорулууларга деле тапшырылат. Кан, башка да биохимиялык, сийдик ошондой анализдерден өтөт, УЗИден өтөт. Гепатитке тапшырат. Ошо гепатит, ВИЧ, сифилис ошондой ооруларга да тапшырылат. Анан ошол анализдери нормада болсо, өзгөрүүлөр болбосо, азыркы учурда моментте аял киши активдүү сезгенүү оору менен оорубаса, анан уже экуну сунуштаса болот. Себеби мына активдүү оорулар бул туберкулез, мындай ВИЧ, сифилис, анан гепатиттер активдүү стадияда, обострение мезгилде, ошол учурда мүмкүн эмес эку сунушталбайт. Или же мына өпкө жагынан легочная недостаточность деп коет бизде, почечная недостаточность, печёночная, сердечная недостаточность учурда эле эку сунушталбайт. Себеби эку бул организм үчүн нагрузка да. Бизде өзү тукум эмесинде, безинде бир айда, азыр мен коллегам Дамир эже айтып кеткенде, бир айда бир урук өсүп чыгат, кээде 2 урук өсөт да, тукум клеткасы. Анан ай сайын овуляция болбойт. Айтып кеткенде, бир айда может бир жылда 3 жолу, 4 жолу, 8 жолу, 10 жолу болушу мүмкүн да. Эку учурунда биз тукум бездерин стимуляция кылып 20-30 безан пайда өсүп кетиши мүмкүн да, ошо жумуртка клеткасы. Ошо тукумдарга күч келет. Ошондой нагрузканы каалаган аялдар көтөрө албайт да. Ошон үчүн организм өтө кылдаттык менен жакшы текшериш керек даярдаш үчүнчү. Сиз азыр айымдарды айтып өттүңүз. Эркектер кандай даярдануу керек? Эркектерде ошол жубай келгенде эркектер биринчи урук анализ тапшырат, спермограмма деп коет. Ошо спермограмма тапшырыш үчүн эркек 4 күн жыныстык катнаш жасабай келиш керек. 4 күн аралыгында баягындай ачуу, туздуу, спирттик ичимдиктер ичилбеш керек. Анан баягы ысык баняларга барбаш керек. Ошону даярданып келип тапшырат. Ошол спермограмманын жыйынтыгына карап дарылоо курсу айтылат да, бейтапкачы. Жана биз баягы экуга даярдаганда сөзсүз жогоруда айтылды, эркектерде баягы инфекциондук фактор деп коет. Ошол жыныс жолу аркылуу жуга турган инфекцияларга текшеребиз. Баягы урук бездеринде шамалдаш барбы жокпу, ошолорго текшеребиз. Ошолор тактагандан ошого карап дарылануу көрсөтүлөт да. Жакшы, телегөрүүчүлөрдөн да суроо келиптир. Маегибиздин ортосунда бире кетпесем болбойт. Саламатсыздарбы дейт, мен турбадан дейт, ийриң алып тазалаткан элем дейт. Эми балалуу болобумбу деген суроо калтырыптыр да. Пат-паттан Эгер турбасын бир жагы эриңдеп бир жагын тазалаткан болсо, экинчи жагы эгер проходимый болсо, жатын түтүкчөсү жабылбаган болсо, төрөй алат. Себеби жатын түтүкчөсүнүн бирөөсү жатындан сырткары бойдо болуп калган учурда деле алынат. Внематочная беременность деп коебуз. Андан кийин бир жак түтүкчө чыга калат да, бир жак түтүкчө менен көп жолу төрөгөн аялдар болот. Жакшы, кийинки суроо мындай. Мага дейт, спайкоматики деп диагноз койгон дейт. Жатындын биригип калуусу кандай? Спайкоматики стенкасын. Кантип дарылайт
деген суроо калтырыптыр да. Жатынын ичинде спайка пайда болушу мүмкүн. Бар ошондор синдром Ашермана деп коет бизде гинекологияда. Ошо кезигет, синехи матки деп деле коет. Анын дарылоосу сөзсүз ошо гистероскопия деген бизде аппарат бар. Ошол гистероскоп менен оперативдик жол менен дарыласа болот. Ошол ичиндеги ошо эмени тартылып калган жерлерин ачып, кесип эме кылып койсо болот. Анан ошол нерсени алгандан кийин боюнда болот. Бул мындай коркунучтуу эме эмес да, көйгөй эмес. Саламатсыздарбы? Мен биринчи балам дейт, Даун оорусу менен төрөлдү эле дейт. Экинчи балам кош бойлуу болгондо 6 айлыгында дейт, мындай деген гепатит деп диагноз коюптур дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Кандай кеңеш берет элеңиз? Гепатит кимге диагноз коюлуптур? Апасына, баласына. Бала. Ушул экинчи баласына коюлуптур да. Кош бойлуу кезинде. Кош бойлуу кезде гепатит деген диагнозду кое албайт. Жок, балага коюлбайт, энеге коюлушу мүмкүн. мүмкүн. Энеге коюлушу. Бул учурда сиздер кандай кеңеш берет элеңиздер? Гепатит болсо анда анын активностун текшериш керек. Острый период болот абы же өнөкөт гепатит тартып экен. Анан печеночный тести деп коебуз, ошолорду тапшырыш керек. Анан керектүү специалисттин кеңешин алыш керек. Гастроэнтеролог, инфекционист врач. Жакшы. Кийинки суроо мындай, саламатсыздарбы? Вирген гелин пайдаланса, жакшы кош бойлуу болгонго жакшы жардам берет деп, анан төрөгөндөн кийин дагы жакшы деп айтты дейт. Бул боюнча маалымат берсеңиз. Бул эми баягындай сетевой маркетинг да. Бул рекламный препарат. Анан эми колдонгондор жакшы отзыв деле болушу мүмкүн. Бул мындай как медицинский препарат эмес. Ошо мындай эле сетевой эме дары, пожалуйста, колдонсоңор болот, иштетсеңер болот. Эми биз мындай активно сунуштап эме кылбайбыз ошо. Жакшы, тема боюнча сүйлөшсөк эми, Кыргызстанда дагы ушул ЭКУнун жардамы менен балалуу болгондор бар, угуп жүрөбүз. Анан сиздердин өзүңүздөрдүн пациентиңиздер, сиздерге келип дарыланып жүргөн жүптүгөлөр да ушул жол менен балалуу болгон учурлар болду. Болот. Анан бул нерсени сунуштап атканда бул ЭКУнун ийгиликтери чындыгында 100% кандай 100% жок. ЭКУнун эффективдүүлүгү бул өнүккөн өлкөлөрдө деле 30%-тен 35%-ке чейин жетет. Эгер 100 аял 100 пара эко кылдырган болсо, ошонун ичинен 30-35 гана пара эконун жолу менен боюнда болот. Демек кепилдик берилбейт экен, э? Жок, кепилдик берилбейт. Менин практикамда болгон 4 жолу, 5 жолу эко кылдыргандар болгон, бирок ийгиликсиз болгон учурлар болгон да, кездешкен. Ийгиликтүүсү канча болду? Ийгиликтүү учурлар деле болгон, 3 эмдер болгон, 2 эм эгиздер болгон, 1 балалуу. Эми мен мындай эң көп кылдырганды айтып атам да, ошо 5-6 жолу кылдыргандар келген да, келип, вот мен мындай кылдырдым деп уже эме, ийгиликсиз болуп калган да. Эки жолу менен боюнда болуп, кош бойлуулук болуп, бирок төрөт мезгилине жетпей калган учурлар дагы көп болот. Замершая беременность өспөй калышы мүмкүн, түшүп калышы мүмкүн. Боюнда болгондон кийин дагы риск аябай чоң. Кээ бир учурда жатын түтүкчөсүндө болуп калып. Эмнеден улам ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн эко жасатканда? Анын дагы себептери көп, айтпадыкпы. Бала жакшы нидация болбой калышы мүмкүн, өспөй калышы мүмкүн, гормондору жетишсиз болуп, имплантация болбой калышы мүмкүн. Себептери көп да. Өзү негизи мына экуга барган жубайлар, аялдар, эркектер эми сөзсүз түрдө ден соолугунан бир кемчилиги болот да. Эми абсолюттук ден соолугу сак адамдар экуга барышпайт да, менин оюмчачы. Эми кээ бир учурда барышы мүмкүн болот ошондой ситуациялар.
Анан экунун натыйжасыз ошондой ийгиликсиз болуп калышынын себеби мына Дамир эже айткандай деле бул ошо бир какой-то аялдын өзүнүн ден соолугунун кемчилиги болушу мүмкүн да. Анан эле толук жакшы текшерилбеген учурда болушу мүмкүн. Кээ бир азыр эку центрлер коммерциялык негизинде мындай бизнес үчүн деле кээ бир эме недобросовестный эмелер центрлер деле бар да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө экуга даярданып, мен ошондой кылгым келет, ошондой чечим кабыл алдык деген учурда дарыгерге барып, дарыгер менен кеңешип, дарыгер сунуштаган ошо эку центрлерге барсаңар жакшы болот эле. Себеби мындай арзаныраак, мен арзаныраак кылам, мен мындай кылам, гарантия 100% берем деген нерселерге ишенбегиле. Жакшы. Чет өлкөдө бар экенин билебиз. Кыргызстанда дагы бар деп угуп калдым да, ушул боюнча айтсаңыздар. Анан бул Кыргызстанга деле өзүңүздөрдүн ушул бет алыңыздарды жөнөткөнсүзбү сиздерге кайрылган жуптарды? Жөнөткөн учурлар болгон. Кыргызстанда Ошто жок. Бишкек шаарында экоцентр профессору Асымбековой бар. Анан Онколайф турецкий центр бар. Андан сырткары центр репродукции человека деген бар, ошол жерде бар. Мен билгенден ошо. Анан корейский да Марина деген центр бар. Азыр Бишкекте ачылды. Ошо 4 жерде Бишкекте эку кылынат да. Эку аркылуу кош бойлуу болгондон кийин төрөгүчөктү ошол борбордун көзөмөлүндө болот, Ошол борбордун жоопкерчилигинде болобу? Жок, андай учурлар андай ал баягы договор түзгөнүнө карайт да. Эгер бизде баягы Россия Федерациясына барып, Алматыга барып, эко жасатып келип атышат, алар 9 ай бою ал жерде жашаганга мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошончо каражат кетиши мүмкүн. Ошон үчүн 3 айга чейин көзөмөлдө боло турган договор түзсө болот. 1 ай ал өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Эгерде Бишкекте мисалы жасаткандар, Бишкекте жасатышса, алар жашаса деле ошолорго центрлерге барып, ошол жерде көзөмөлдө турса болот да. А эми мисалы Оштон барып, башка райондордон барса, кайра Бишкекке барыш деле аларга кичине кыйын болуп калат. Ошон үчүн кандайдыр бир убакыт көзөмөлдө туруп, анан Ошко келет. Ошто өзүнүн поликлиникасында ошо участковый эмесинде турат, учетко. Кааласа жеке менчик клиникаларга деле учетко турса болот. Анан көрүнүп турат да. Мен айтышат ошондой эле, мен эку кылдырганмын, мындай. Алар даяр өзүнүн дарылары менен, назначениялары менен келет уже ошо экудан кийинчи. Жакшы, кийинки суроо Талант мырза сизге экен. Эркектердин уругунда канча пайыз болгондо дейт экуга жөнөтөсүздөр, ийгиликтүү болобу деген суроо калтырды да. Жана эркектерде ошол экуга көрсөтмө бул баягы обтурациялык аспермия деп коет, ошол урук түтүкчөлөрдүн бекилип калуусу, анан экинчи ошол уруктун аздыгы да. Ошол нормадан аз көлөмдө болсо, ошол учурда эркектерге эку сунушталат. Нормада өзү ошол спермограмманын активдүүлүгү ушу 50%дан жогору болуш керек да. Ошол учурда мына табигый жол менен бала болушуга болушу мүмкүн да. Эгерде ошол 50%дан ылдый деле болот. Ошо көпчүлүк учурда ошол спермограмма кылганда саналуу гана эркек урук клеткалары болсо, ошол учурда экуну сунуштайбыз да. Сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз тукумсуздуктун алдын алуу жана ошондой эле эку аркылуу бала күтүү деген теманын аркагында маектешип жаткан кербезибиз. Анда кийинки суроо аудиториядан болсун, Саламатсыздарбы? Тукумсуздуктун алдын алуу үчүн кантип алдын алсак болот? Алдын алуу үчүн эмне кылыбыз керек? Кыска так жооп берсеңиздер. Тукумсуздукту алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө биринчи кичинесинен баштап өз ден соолугуна кам көрүш керек. Ата-энелер өз балдарына кам көрүш керек. Анан эгер үйлөнөм десе, мисалы сен эми эркек баласына үйлөнөм десең, ошо болочок жубайың менен дарыгерге барып, уролог, гинеколог дарыгерге барып,
биз мындай эмебиз бар деп текшерилип, көрүнүп, консультация алсаңар деле жакшы болот. Ошо ар бир нерсени өз убагында жасатышы жакшы болот да. Демек медициналык кароодон өтүп, анан үй бүлө күткөн бул эң туура болуп эсептелет. Жакшы, кийинки суроону. Саламатсыздарбы? Эко жол менен төрөлгөн балдардын ден соолугу чың төрөлөбү? Чындыгында эл арасында мындай деген сөз айтылып жүрөт да, мен дагы ушул интернет барактарынан, маалымат булактарынан окуп калдым. Ушул эркек балдар ушул тукумсуз болуп калышы мүмкүн деген дагы маалыматтар тарап жүрөт да. Талант мырза. Бизде ошол эко менен төрөлгөн балдар уже чоңоюп, бой жетип үйлөнгөндөр бар, балалуу болгондор бар. Эми алар анонимде айтылбайт, бирок тукумсуздукка алып келбейт болчу. Баланын ден соолугу сак төрөлөт, полноценный, башка балдардан эч нерсе менен айырмаланбайт. Жакшы, телегөрүүчүлөрдөн келген суроого өтсөк, саламатсыздарбы дейт, бир турбам жок дейт, анан бир турбам менен овуляция болбой атат, эмне кылышым керек деген суроо калтырды. Овуляцияга турбанын тиешеси жок. Значит, экинчи турбасы дагы бекилип калган болушу мүмкүн. Эко жасатса болот. Турбанын проходимостун текшертиш керек. Гистеросальпингография деп коебуз. Ошол текшерүүлдөн өтүп, эгер ал турбасы дагы бүтүл калган болсо, анда эко жасатса болот. Жок, гормоналдык бузулуу деле болушу мүмкүн, овуляция болбосочу. Ошого мен эми толуктап кетейин. Гинеколог, эндокринологко көрүнүп, гормоналдык анализдерин текшерип, ошо менен овуляцияны оңдосо болот да. Демек, текшерүүдөн өтүш керек экен, э? Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? 9 жыл мурда дейт, операция жолу менен төрөгөнмүн. Бүгүнкү күндө дейт, анан операция жолу менен төрөгөм, анан маткам бууп койду дейт. Бүгүнкү күндө кайра ачтырсам болобу деген суроо бар. Турбаларын байлатып койгон болсо керек. Жок, ачтырса болбойт, бирок теория жүзүндө пластическая операция на трубах деп коет. Теория жүзүндө жазылып жүрөт, бирок бул операция биринчиден дорогостоящая операция, экинчиден эффективдүүлүгү өтө төмөн. Кепилдиги жок. Ошондуктан сунушталбайт. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? 20 жылдан бери балалуу болбой жүрөбүз дейт. Балалуу болбогонума дейт, кош бойлуу болбогонума 20 жыл болду дейт. Эко жасатсам болобу? Негизи канча жашка чейин экону сунуштайсыздар деген суроо калтырды. Эко сунуштала берет. Дүйнө жүзүндө практикада 60-70 жашар аялдар деле эко жолу менен төрөшөт болгон. Бирок ошондой аялдын жашы чоңойгон, жогорулаган сайын эконун өзүнүн мындай терс таасирлери деле көбөйөт да. Кандай терс таасирлер болушун чындыгында? Бул эконун зыян жактары кандай? Зыян жактары эконун бул гормоналдык жол менен тукум бездерин стимуляцияланат да. Ошо күчтүү гормондор берилет. Ошондой гормон дарылар башка организм башка мүчөлөрүнө, системаларына деле өзүнүн терс таасирин тийгизиши мүмкүн да. Ошо мисалы эми азыр силер көрүп жүргөндө мына Жанна Фриске деле биздин белгилүү ырчыбыз ошо эко жолунан кийин баш мээсинен ишик оорусу менен кабылып көз жумган. Азыр дагы бир Анастасия Заворотнюк деле ошондой эко жолу менен төрөдү. Ал деле азыр абалы оор, ошо баш мээсинде ишик пайда болду да. Ошондой ишик процесстер жүрөгүнө деле таасир этиши мүмкүн да, ошондой эко жолу. Бул сөзүңүздөн кийин мындай ой пайда болот да, негизинен аялдар мисалы жаш өтүп калгандан кийин эко жасатуу алардын организми үчүн өзгөчө кооптуубу деген да суроо жана. Ооба, кооптуу. Клиникалар, ар бир клиниканын өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө карап өздөрү тандашат. Көбүнчө 18 жаштан 46 жашка чейин эко жасаган клиникалар бар. Андан ашкан аялдарды өтө рискованно. Жакшы. Эне бир жолу жасалма жол менен төрөгөндөн кийин дейт, организми калыбына келип, кийин табигый жол менен төрөсө болобу деген суроо. Эгер эндокриндик нарушение, эндокриндик бузулууларга негизинде боюнда болбой жүргөн болсо, экодон кийин гормондору нормалдашып төрөгөн учурлар бар. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Эркектердин уруктугун көтөрүү үчүн дейт, пайызын көтөрүү үчүн укол алса болобу деген суроо калтырыптыр. Кандай дары-дармектер? Эркектин уругун сапатын көтөрүш үчүн дарылануу ошол
уруксуздукка алып келген белгилерди биринчи дарылап чыгыш керек да, себептерди дарылап чыгыш керек, анан ошого карап дарыланат. Жакшы. Укол дарылары бар, ооба. Демек дарыласа болот. Дарыласа болот. Кимдерге эки сунушталбайт? Мен айтып кеткендей, активдүү сезген оорулар мезгилде. Анан эгер аялдын бир психикалык оорусу болсо, өтө мисалы жатындын аномалиялары болсо, аны хирургиялык жол менен коррекция кылынбаган, оңдолбой калган учурларда мүмкүн эмес эку. Анан сөзсүз аялдын жашына караш керек, канча жашта, ден соолугуна караш керек. Анан мен айтып кеткендей ошо боор, бөйрөк, жүрөк, өпкө жагынан недостаточность деп коет, биз ошондой учурларда болбойт. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Дамира Ташмаматова, Ош областарда бириккен клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын гинекология бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле Жылдыз Таштанкулова Маматалиев атындагы медициналык борбордун дарыгер-гинекологу, Талантбек Ахмадалиев Маматалиев атындагы медициналык борбордун дарыгер-урологу жана медицина окуу жайдын студенттери келип отурат. Сиздерге рахмат айтабыз, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.